Assalamu alaikum Барпи Фазилет Али YouTube каналын көрүүчүлөрү баардыгыңыздарга салам. Бүгүнкү биздин ролигибизде маркумдарга Куран соонун багыштайбыз. Башкача айтканда, Куран хатым соонун багыштамакчыбыз. Бизде атайын группа бар. Параларды окуп, Куранды окуп, баардыгы өзүнүн орду менен окуйт. Анан жалпы бир хатым бүткөндөн кийин биз маркумдарга арнап акысыз хатым багыштайбыз. Бизде атайын Telegram канал бар. Группа, ал жактан бир айда бир жолу бир адамдын атын жазууга мүмкүн. Башкача айтканда, бул биздин кылып аткан ишибиз бир айда бир жолу болуп турат. Андыктан эгерде сиздер дагы маркумдарга Куран хатым соонун багыштатырыңыз келсе, анда төмөндөгү комментарий бөлүмүндө мен атайын ссылка калтырып койдум Telegram группага, же болбосо описание бөлүмүн караңыздар, ал жакта дагы ссылка бар. Эгерде сиздерде Telegram бар болсо, анда дароо ссылка менен кирип ал жерге катталып калсаңыз болот. Катталуу акысыз, эч бир акы сурабайбыз, башка дебейбиз. Маркумдарга хатым соонун багыштатырыш ал дагы акысыз болуп эсептелет. Бул жалпы кылып аткан ишибиз Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Эч бир акы сурабайбыз. Андыктан катталып алыңыздар. Ссылка төмөндө. Ана эмесе биз акырындан баштай беребиз. Силерге эң негизги, эгер ким ушул роликти жаңы көрүп аткан болсо, муга чейин хатым группасына каттала элек болсо, анда эрежени түшүндүрүп берейин. Эреже мындай: бир айда бир жолу группа ачылып турат. Мындайча айтканда, жазууга мүмкүнчүлүк болот. Сиздер бир гана маркумдун атын жаза аласыздар. Түшүнүктүбү? 5-6 адамдын атын жазган болбойт. Бир жумадай ачык турат. Анан кээ бирөөлөрү ушундай кылат да. Понедельник күнү жазып коет, мисалы дүйшөмбү күнү. Анан кийинки күнү дагы бир адамдын атын жазып коет да, аралаштырып. Андай кылбаңыздар. Себеби дегенде биз баарын байкап турабыз, карап турабыз, көрүп турабыз. Андыктан баардыгын эрежеге баш ийип, сиздер бир гана маркумдун атын жазышыңыздарды сурайбыз. Жана жогоруда айткандай эле эч бир акы талап кылбайбыз, эч нерсе сурабайбыз. Болгону биз ушул кылып аткан ишибизди баардыгын Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп кылып жатабыз. Андыктан колдоп, сиздерден дагы жардам күтөбүз. Мындайча айтканда, биздин каналыбызга дагы катталыңыздар, башка адамдарга жибериңиздер, группаларга ссылкаларды жиберсеңиздер болот. Башка адамдар дагы ушул нерселерди көрүп, билип калыш үчүн. Ана эмесе, акырынан баштай берели. Хатым дегенде кандай? Кээ бирлер ойлошу мүмкүн да. Силер азыр ушул Фатиха, Ихлас, Фалак, Насты окуп койдуңар, ушул хатым боло эсептелеби дейт. Жок, андай эмес. Жана жогоруда айткандай, бизде жамаатыбыз бар, көптөгөн адамдардын санында. Анан ошолордун баардыгы өзүнө бөлүнгөн Курандын параларын окуп турушат дагы, жалпы бир хатым бүтөт. Мындайча айтканда, бир хатым бүтүрүш бул деген Куранды баштан аяк окуп чыгыш деген сөз да. Албетте, бир адам болсо көп убакытта окуп бүтмөк, туурабы? Андыктан ал жакта көп адам бар. Бизде жалпы жөнү менен 65ке жакын, 65 же андан жогорураак болгон хатым саны бар. Караңыздар, ошончо хатым окулуп келген. Биз былтыр Чубак Устаз раматылыгы дүйнөдөн кайткан күндөн баштап хатымды ушинтип үзбөй окуп келебиз. Андыктан акырындан баштай берейин, убакытты албастан. Бисмиллахиррахманиррахим. Албетте, мен дагы инсандык кылып катачылык кетирип коюшум мүмкүн, толук түрдө. Ошондуктан эгерде кимдин жазган маркумдардын аттарынан туура эмес окуп алган болсом, өөнү О деп, үйүнү У деп, же болбосо кызыны Уулу деп алган болсом, анда группага арызданып жазыштын кажети жок. Меники туура эмес окулуп калды, барбай калды деп. Жок, менин ниетим толук түрдө, эгерде окуп аткан болсом, ошол маркумга деп окуп атам. Демек, эгерде инсандык кылып катачылык кетирип туура эмес окуп алсам, анда сиздерден кечирим сурайм, бирок канткен күндө дагы иншалла сабы барган болмокчу иншалла. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, эгерде ким эрежеге баш ийбей турган болсо, бир эмес 5-6 жазып жиберсе маркумдардын аттарынан көп-көптөн окулсун деп эгоисттик кылбаш керек. Баардыгына эреже бирдей болот. Эгерде ким ушул эрежеге баш ийбесе, мен группадан аларды удалить этирип өчүрүп турмакчымын. Андыктан эрежеге толук түрдө баш ийиңиздер, эгерде группага катталган болсоңуздар. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا حليم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن الكريم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا وقرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وادخلنا الجنة
الجنة بشفاعة القرآن، وارحم درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والجود والإحسان. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا، وارحم آباءنا وأجدادنا واغفر لأمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا، واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برعب حرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه ببركة إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح آله وأولاده وإلى أرواح أزواجه وإلى أرواح أصحابه وأتباعه وإلى أرواح ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وإلى أرواح أساتذتنا وإلى أرواح مشائخنا وإلى أرواح صاحب الخيرات والحسنات وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات يا دافع البينات يا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. О жараткан Аллах Таала ушул окулган Куран суун жалпы өткөн момун мусулмандарга Куран суун баштырык жана ошондой эле алардын катарындагы болгон улук уулу Тажимурат, Алиаскар кызы Бурул, Турсун уулу Бексултан, Тилекмат уулу Акылбек, Орунбек уулу Зулумбек, Мамыр уулу Мамасали, Убайда уулу Сагынбек, Равшанбек уулу Санжар, Зиядин кызы Маскура, Курманбек кызы Айгүл, Атакул уулу Марип, Турсункул уулу Туркбай, Ашим уулу Арсланбек, Имарали кызы Хадижа, Абджапар уулу Камаридин, Кенжебай уулу Өмүр, Макамбай уулу Канатбек, Курманбек уулу Мойдунали, Жаанбай кызы Нуртай, Жумабай уулу Турдумамат, Оркунбай уулу Тургунбай, Жуматай кызы Сулайка, Алмазбек уулу Шамилбек, Саутбек кызы Жарканай, Мадиярбек кызы Нуска, Турганалы уулу Нуралы, Наамат кызы Үңкүсүн, Фархат уулу Турсунбек, Кулуке уулу Исагүл, Акимжан уулу Бакытбек, Бакир уулу Кылычбек, Сулайман уулу Токтомурат, Мурзакул уулу Боркан, Камалетдин уулу Асланбек, Абытбек уулу Качыбек, Бердикул кызы Гүлбарчын, Кыдырбай уулу Арамжан, Бактыбек кызы Мейримгүл, Зикиралы уулу Спартак, Жалгап уулу Бактияр, Сыдык уулу Абдазбек, Теңирберген уулу Айбек, Нурмамат уулу Исмаил, Алымбек уулу Насирдин, Козубай кызы Тургун, Мамасали уулу Токсонбай, Алымжан уулу Токтобек, Паяс кызы Саламат, Байтерек уулу Сартбай, Адан уулу Байчоро, Авас уулу Ширинбек, Юсубали уулу Чыңгыз, Чолпонбай кызы Зинабүбү, Ашим кызы Токтаган, Хашим уулу Садырбек, Сулайманова Абдилазиз, Бекмуратов Мамразак, Нурмат уулу Исмаил, Абдирашур уулу Мыктыбек уулу Авасбек, Абдыманап уулу Жиргалбек, Таштемир уулу Жаныбек, Каныбек уулу Дастан, Имангазы уулу Кенжебек, Малла уулу Муса, Кадыр кызы Айгүл, Байзала уулу Кубанычбек, Ажимамат кызы Токтобүбү, Райымбердиев Мамилжан,
Абдурайым уулу Абдурафик, Бедел уулу Рысмамат, Рысмамат уулу Меңдибай, Артыкбай уулу Адалбек, Рысбек уулу Адилет, Канаев Азим, Севет уулу Жортек, Алыкул кызы Түрдө, Ахмадали уулу Хусанбай, Байымбет уулу Кочкорбай, Эшимбек баласы Талканбай, Аманкул уулу Токтонбек, Жолдош кызы Салия, Жаныкул кызы Жийдегүл, Бейшеге кызы уулу Кыдык, Насир кызы Токтокан, Манияс кызы Гүлүсүн, Алтымыш уулу Кубаныч, Жанкара уулу Жамбил, Исман уулу Каныбек, Элдарали уулу Мураддин, Боскунчу уулу Боронбай, Кадыралы кызы Рыскөбү, Баширова Сайдан, Кочкор уулу Болот, Рысбек уулу Адилет, Алимбек уулу Токтосун, Майрамбек уулу Көчөрбай, Акчуба кызы Айша, Тургунбай уулу Абдыгапар, Зафар уулу Айдар, Муса уулу Магомеджан, Субаналы уулу Акимбай, Акынбек уулу Токтобек, Ажыбай уулу Талантбек, Шекебаев, Абдыманап, Кадырбай уулу Токтобек, Бедел уулу Айтмамат, Турдубек кызы Венера, Кылыч уулу Жолболду, Самаганов Тынын Сейит, Маматкул уулу Жора, Бусурманкул уулу Тынчтыкбек, Жанузак уулу Калигазы, Маматкасым кызы Арапат, Тургуналы уулу Алтынбек, Тынын Сейит уулу Нурзамат, Алпаизова Жумагүл, Турсунбай кызы Умугүлсүн, Суеркул кызы Калия, Шейше кызы Сайракан, Искендер уулу Жекшенбек, Турдалы уулу Сүйүнбек, Абдупатта уулу Абдулмажид, Парпы уулу Өскөнбек, Өмүрзак уулу Кимсанбай, Токтобек кызы Жыпаргүл, Себет уулу Чортек, Эшенкул кызы Гүлдана, Марат уулу Мааралы, Чуну кызы Бегайым, Касым кызы Пашакан, Арапбай уулу Абдыманап, Токтогул уулу Нурбек, Орунбай уулу Мухтарали, Аркарчы уулу Атамкөл, Султанкул кызы Канышай, Дербиш уулу Аркачы, Тыналы кызы Алиман, Замирбек уулу Бакай, Мурзакул кызы Бактыгүл, Маматаразы кызы Бурулкан, Өмүралы уулу Сансызбай, Торокул кызы Таасил, Абсатар кызы Гүлзада, Султан уулу Аттокур, Жалолидин уулу Абдулмажид, Имар уулу Алияр, Молдо Асан кызы Чынара, Азыкбай уулу Рысбек, Чолпон, Чылпан уулу Жишан, Токтобек уулу Жумакадыр, Кулек уулу Бокой, Бахтияр кызы Гүлсейда, Насирдин кызы Адинакан, Бообек баласы Курмангазы, Тенте кызы Чынаркан, Беки уулу Кочкор уулу Барпы. Аллах Таалам жогоруда аталган бардык маркумдарга иншалла бардыгына соопторун жеткирген болсун, Куран хатым соопторун. Аллах Таалам кабыр азабын сактаган болсун, кабырын кенен жада нурлуу кылып, эсеп кысабын жеңил берген абалда Аллах Тааламдын алдына жакшы барган болгон болсун иншалла. Аллах Таалам өз ырайымына алган болсун. Эң башкысы Аллах Таалам ар бирөөбүздү жана ошол жердеги бардык аталган маркумдарды Фирдаус жанат бейишине киргизген болсун.